Саламатсыздарбы студенттер. Мына бүгін дағы сабақты баштайбыз. Сабақ башталар алдында мен бір жақшынақай ыр саптары менен баштасам, мұны угуп эмне жөнүндө сөз болорун сиздер айтып берерсиздер. Мугалим бул кесиптердин сереси, мугалим бул кесиптердин төрөсү. Мугалимдер сыйкырдуу бир дарактай, жайдыр кыштыр бышып турган мөмөсү. Мугалимдер окшоп кетет атама, мугалимдер окшоп кетет апама, дили менен көңүл бөлүп ар дайым ортоктошкон кубанчыма капама. Мугалим жак деп тийген күндөйсүңөр, бул ааламды жакшылыкка үндөйсүңөр, бул жашоодо канча түйшүк болсо дагы мээнет менен силер аны жеңерсиңер. Кабак бүркөп капалануу билбейсиңер, жамандарды жакшы бол деп тилдейсиңер. Бул жашоодо сабаттуунун сабаттуусу мугалимдер силерсиңер, силесиңер. Ушундай ырсаптар менен негедир жүрөгүмө жакын болду. Мына байкап турсаңыздар керек, эмне жөнүндө сөз болмокчу? Туура. Бүгүн биз мугалимдик кесип же болбосо педагогикалык кесиптин жалпы мүнөздөмөсү деген темага киришебиз. Өткөнкү темаларда педагог илими жөнүндө, инсандын калыптанышы жөнүндө сөз болду эле. Бүгүн тегеле ошол инсанды өнүктүргөн, калыптандырган, ошо педагог илимин ишке ашырган ким? Мугалим жөнүндө сөз болмокчу. Планыбыз педагог кесиптин келип чыгышы, маңыз мазмуну жана функциялары, педагогдун милдеттери жана укуктары. Мына адабияттар барды билим берүү мыйзам жана барды көрсөткөн ушул темаларга токтоп кетебиз. Ар бир кесип турмуштун муктаждыгынан келип чыгат. Педагогикалык кесип дагы ушул турмуштун муктаждыгынан келип чыккан. Кесип дегенден түшүнөбүз. Кесип орусча профессия бул латын тилинен алган, объявляю своим делом деп которулуп, кесип деген адамдан кандайдыр бир деңгээлдеги теориялык, практикалык даярдыкты талап кылган жана жашоонун булагы болгон эмгектик иш-аракеттин бир түрүн биз кесип деп атайбыз. Биздин жашообузда окумуштуулардын эсеби боюнча 40 миңден ашык кесиптер бар экен. Алардын баардыгын изилдеп келип академик Климов бир нече классификацияга, группага бөлүп кеткен. Мисалы мына караңыздар. Адам табият өзүнчө кетет, ботаник, ветеринар, биоинженерлер жана башкалар. Адам техника, наладчик, слесарь, айдоочу, ойлоп табуучу инженерлер. Адам белги же знак деп коёткан графолог, архивариус, программисттер. Адам көркөм образ, актерлор, адаби сынчы, сүрөтчү, дизайнерлер. Анан акыркысы адам. Бул педагог, врач, психолог, режиссер жана башкалар. Мына негизден ушундай 5 группага бөлүнүп, биздин педагогикалык кесип адам деген системага кирет экен. Бул педагогикалык кесип деп классификациянын адам тибине кирүү менен баланын инсан катары өнүгүү жана калыптануусуна тийиштүү шарттарды түзүү максатында педагогикалык окуу жайларда атайын даярдалган иш-аракеттерин бир түрү. Мына ошол сиздер ушул педагогикалык окуу жайында атайын ошол даярланып жатасыздар. Педагогикалык адистик деген түшүнүк бар. Бул атайын билим алуунун жана ыйгарылган квалификациясынын негизинде белгилүү багытта кесиптик педагогикалык маселелерди чечүүнү камсыз кылуучу билим ыкмашууларды тутумун камтыган иш-аракеттин бир түрү. Мисалы жалпысынан кесип дейбиз, педагог же врачтык кесип дейбиз. Ичинен келген офтальмолог, хирург дегенде бизде да педагогикалык кесиптин ичинен адистиктер, кыргыз тилчи, орус тилчи, чет тилчи, математик жана башка бөлүнүп кетет да. Бул адистик болуп эсептелинет. Силерди кийин мына менин алдымда математиктер отурасыңар. Кесибиң эмне десе педагогмун деп корду айткыла. Адистигиң эмне дегенде мен математикмин же информатик десеңер, мына ошондо туура болот.
Pedagogikалық квалификация деген түшүнүк бар. Мисалы билим берүүнүн мыйзамынын 28 статьясында жазылат. Атайын билими жана педагогикалық квалификациясы бар адамдар гана билим берүү мекемелеринде иштөөгө укуктуу деп. Ошондо квалификация деген эмне? Силер мына 4 жылдан кийин бүткөндөн кийин педагог деген квалификация берилет. Мына квалификация англис тилин алганда сапат дегени билинет. Адистин педагогикалык маселелерди чечүүгө болгон мүмкүнчүлүгүн мүнөздөчү кесиптик педагогикалык даярдыгынын деңгээли жана түрү. Демек, силер бүткөндөн квалификация алып иштөөгө мүмкүнчүлүк беребиз. Эми байыркы убакта педагогикалык кесипте байыркы убакта эле пайда болгон, адам жашагандан эле уру община деп коет. Ошолор эртең менен баягы уучулукка, аңчылыкка, токойго мындай кетишкенде айылда бир белгилүү бир тажрыйбалуу адамдарды калтырып, ошо балдарды ошо турмушка даярдоо, адам топтогон ошо тажрыйбаларды үйрөтүп турчу бирөөлөр калып кеткен. Ошолор эң алгачкы мугалимдик кесипти аткарып турган. Кийин мектептердин пайда болушу менен уже атайын даярдалган адиске муктаж болгон. 18-19 кылымдарда гана мугалимдик кесип бул официалдуу түрдө Европада жана дүйнөдө массалык көрүнүп аткан. Эми мына академик Сластёнун айтуусу боюнча педагогикалык кесиптин пайда болушунун негизги шарты болуп эмнеден? Адамзат топтогон социалдык, руханий жана материалдык тажрыйбалардын системасын улуу муундун кийинки муунга аларды турмушка даярдоо максатында өткөрүп берүү муктаждык эсептен. Демек, ошол адамзат топтогон тажрыйбаларды кийинки муунга өткөрүп бериш керек эле. Ошо жөндөн бир кандайдыр адам өтүп. Бул кийинки муунга өткөрүп вечный түбөлүктүү процесс болуп, ушу мугалимдик түбөлүктүү процессти аткарып келе берген. Биринчи мугалимдерди жрецтер деп коет, жрец. Кийин Афина мектептеринде педатрип балдарды өнүктүрөм. Ал эми Спарта мектептеринде педоном деп аталган, байыркы Грецияда дидаскал деп атаган педагогдорду педагогго чейин. Кийин анан педагог деген термин, аны силер билесиңер, баланы жетелеп ушул калып, ушул келген. Мектеп деген термин бул араб тилинен мактаб деген келген, жаш мундарды окуттарчу мекен. Ал эми школа деген бул грек тилинен алганда демалуу, окуу иштеринде айтатканда дом радосты. Байыркы убакта ошол мектепти балдар демалып, кубаныч үйү катары элестетип келген. Азыр андай болуп ата болбой билбейм, тетири мүмкүн ошондой терминдерди билип алышыңыз керек. Ар бир кесиптин маңызы мазмуну кандайдыр бир ишмердүүлүк менен ишке ашат. Турмушка мына ишмердүүлүк деп курчап турган дүйнөнү өзгөртүү жана өзүн өзгөртүп түзүү максатын көздөгөн субъекттин активдүүлүгүнүн көрүнүшү. Мына ишмер. Ал эми педагогикалык иш-аракет бул кесиптик иш-аракеттин негизи окуучуларга билим берүү, тарбиялоо, окутуу жана өнүктүрүү деп биздин немелер болсо, Сластён жаштардын өнүгүүсүнө тийиштүү шарттарды түзүү жана коомдо белгилүү социалдык ролду аткарууга даярдоого, адамзат топтогон тажрыйбалар жана маданият кийинки муунга өткөрүп берүү үчүн багытталган социалдык ишмердиктин бир түрүн педагогикалык ишмердүүлүк деп атайбыз. Негизинен педагогикалык кесип коомдо эки функцияны ишке ашырат. Биринчиси адаптациялык деп коет. Адаптация деген түшүнөсүңөр, коомдогу ылайыкташтырылуу. Азыркы социомаданий кырдаалдарды талаптарына ылайыкташтыруу. Экинчиси гумандуулук. Инсандын өнүгүүсүн камсыздоо. Мына биздин неме ошол окумуштуулардын айтуусу боюнча эки функцияны ишке ашырабыз. Адаптациялык, андан кийин гумандуулук. Эми көпчүлүк окумуштуулар ар кыл функцияларды көрүп жүрөт. Мисалы мына карасак, диагностикалык, ориентациялык, уюштуруук жана башка аябай көп. Биз негизинен азыр ушуну билип коюшуңар керек. Академик Зязюн, ошо Полтава университетинин ректору, ошо Сухомлинский Макаренко окуган өзүнүн эмгегинде педагогикалык чеберчилик негизлеринде педагогикалык кесипти изилдеп келип туруп,
anın özgöçөлүктөрүн bilip кетет. Pedagogикалык кесипте дейт, максат, каражат, объект, субъект болуш керек дейт. Pedagogикалык иштerde максат. Чындыгы максатсыз эч кандай иш болбойт. Ар ким кандайдыр иш жасаганда дагы сөзсүз ушундай болсо деп. Мисалы биз да сабак өтөрдө балдар тарбиялоодо бир максатты ишке ашырышыбыз керек. Мына билип алгыла, урматтуу студенттер. Биз өзүбүз максатты тандай албайбыз сабак окутканда. Мүмкүн сабактын максатын тандашыбыз мүмкүн, ушу максат. Бирок жалпы балдарды кандай адамды мектептен чыгаруу дегенде биз өзүбүз тандайлы, бизге коом заказ берет. Биз мына түшүндүңөр, өзүбүзчө максат койлуп, коом бизге кандай максатты койгон? Мына Совет мезгилинде коммунисттик партия идеологиясынын убагында ар тараптан гармониялы өркүндөгөн инсанды калыптандыруу деген чоң программа болгон. Мына ушуну ишке ашырып келдик. Бирок мына эгемендүүлүк алгандан кийин биз бул ал жарабайт экен, ал максат ишке ашышы кыйын экен деп туруп, биз өзүбүзчө мына концепция кабыл алып, балдарды тарбиялоон, 20 жылга чейин балдар тарбиялоон концепциясын кабыл алып, анда мындай дейт, Кыргызстанда дейт, укуктук демократиялык мамлекеттин атуулун калыптандыруу бул тарбиянын максаты. Ал эми ошол 14-жылы кабыл алган билим берүү стандартында окуучулар билим берүү максаты улам өзгөрүп жаткан, көп түрдүү дүйнөдө жеке жана коомдук жыргалчылыкты камсыз кылган инсандык, жарандык жана кесиптик ишке даярдыгы. Урматтуу студенттер, максатсыз эч кандай иш болбойт дедик. Мына азыр бизге келип максатты тактай албай атабыз. Окуу куралдарында дагы эле турат. Ар тараптан өркүндөгөн инсанды калыптандыруу деп, мектептерде акыл тарбиясы, адеп ахлак тарбиясы, эмгек, дене тарбиясы, укуктук, эстетикалык тарбиянын 12 түрү көрсөтүлүп туруп, класс жетекчилер ошо менен иш алып барып атат дагы. Эми мынандай 2 максат койду. Биз атайын анкета жүргүзүп былтыр сураштырдык эле. Көп мугалимдерибиз тилекке каршы ушул кагазда жазылып калган максаттарды билбей, дагы эле ошол ар тараптан өркүндөгөн инсанды калыптандыруу максаты менен иштеп жатышат. Мен ойлойм, жакында эле бир чоң бир симпозиумда неме болуп, ошол жерде да маселе койгонбуз. Кыргыз билим берүү академиясында эң биринчи мына талим тарбия процессинде максатты таап алышыбыз керек. Кимди чыгарабыз мектептен? Демек көрдүңүздөр, мына максат болуш керек экен. Азыр бизде ушу мына максат. Объект деп коет, педагогикалык өзгөчөлүк. Калыптанып келе жаткан инсан жанынын назик дүйнөсү, объект ушуну балдар биз иштеп аткан. Субъект ким аткарат? Педагог, ата-эне, коллектив. Ошондой эле баланын өзү да субъект. Окутуу тарбия процессинде окуучу тепе-тең иштеш керек. Каражаттар, түрдүү окуу тарбия иштери, эмгек, баарлашуу, оюндар, табият үскө. Ушулардын бардыгы ошол педагогикалык каражаттар. Эми айта берсе өтө сөз көп. Педагогтор жөнүндө көптөгөн нерселер айтылган. Бул баалуу, чындыгын айтканда ардактуу баалуу кесип. Мына өзгөчө кечеги пандемия убагында көрдүңүздөр, бүт ата-эне ыраазычылыгын айтып, бир баланы тарбиялай атабыз, Байкуш мугалим 40 бала тарбиялайт экен деп бизге ыраазычылыгын берди. Мына билесиздер, 1965-жылы 29 сентябрда СССРде мугалимдер күнү деп атайын бир майрам болгон, 29 сентябрда. Кийин эгемендүүлүктө 2008-жылдын 5-февралында токтом аркылуу октябрь айынын 1-жекшемби күнү педагогтун күнү, мугалимдер майрамы деп аталат. Демек, эмдиги немеде 4-октябрь базар болот экен, ошондо биздин кесиптик майрамыбыз. Бизге атайын коомтаг.
Azırkı wagtda Kırgızstanda 4000'den aşığı mektepke çeyinki mektep jogorku okuu jaylar var. Alarda 1.700.000 bugünkü günde tarbiyançılar var eken, bardığın 108.000'ge jakyn pedagoglar kamsız kılan. Eme pedagogdun mildetleri jana hukuktары деген tema kessik. Çındı bul öte tatal. Sizler uşul mildetti jana okuğuңарды жақсы bilip alşıňar gerekti. Birinci mildetti bilip turup, sizler sura mınany jasa, any jasa tükünдөy deýerat. Anan okuğuңарды bilip alşaňar gerek. Ey, bunday men mümkün emes maga dep turup. Men turmuşluk tajribemde baykadım, uşul pedagoglar özünün mildetin anan hukuklarını жақсы düşünbey etkendi. Har ustaptarda har jerde men bugün sizlerge bilim berүү mыйзамындагы жана mugallimdin statusundagы atayın alıngan mыйзамдардын negizinde gana okup keteyin. Bul sebebi sizler oşonun negizinde işlerdi alıp barasıňar. Oşon mına bilim berүү mыйзамы bul jalpıga teşelүү, bizge dagı sizlerge dagı. Baytı zar bolotdun, eme oşa pedagogikal kvalifikasiyası bar adamlarga işte. Bilesiňerbi? Sizler bilip algyla mına any. Egerde mektepke mına sizler matematik, informatik, mugallim degen kvalifikasiýany iştep bartyryp, adnavremne paftaz jana mugallim emesler iştep gatyr işgalarda sizler birinci alınışıňar gerek. Sebebi sizler atayın daýrylgan adisiňer. Bizde gel. Sen de informatik ekensiň alıp koya öğren dedi. Oşonda sizler mına bilim berүү mыйзам 28-de turat. Men işke alışıňar, men kvalifikasiýasym bar dep turup, mına özüňerdi mına okuwuňar bar. Emi egerde kokus, mına direktor bolup kalasyňar gelecekde jana başka aýylda oşal informatik mugallim jok deýli. Birak paftazdı jana bütken gelip kalsa, alalasıňar işke. Deýildi. Mınavınday var, kayra dayardoğdan ötse, kayra mugallimdik kurslardan ötüp, Josa ana repetitorda jana trendiktarda sağa ötken murun şu repetitor turgan bolsa, uşulardı alsa bolat. Biroq köpünçe oşol bütkönler kayradan ötüp turup, sertifikat alışıp, pedagogika, psixologiyadan dayar metodikadan ötüp turup, ana mugallim bolşat. Al emi kesiptik jogorku bilim berүү kokus mına sizler hazır bakkalawırsyňar. Mına jogorku okuu jaýyny işleş üçin magistrden tömön emes bilim bar urukсат beriler. Sizler bakkalawrdan keyin kayra magistrge okugandan keyin gana jogorku okuu jaýyna iştöge oşonda ele ilimi işler жүрgüzüp aspirantura jamaga okuwuňar bar. Bilim berүүnün mыйзамдын oşo 29-njy barenasynda mına mildetiňe turat. Pedagogduk etikanın çenimlerin saktoğu. Etika. Alt düşünüktü. Biroq bu öte tatal masalada. Qayerda etika? Mına anda giyinip koyupsun, anda bu nerede gülüp koydun, bu nerede ha dedin, o yerde hu dedin. Sabaktan emetkendele bunday basıp koydun, tez basat ekensin, bir yerde tura albaydı ekensin, tegele mayda çüydü. Oşonda hazır sura geldi. Kanday giyiniş gerek? Etika degen. Bul meselenin öte tataldığını eski alıp durup, atay mına murunku azırkı ministrimiz Kanebek Abdasız İsakov, men Şadiyip olup durup, mına Oş Mamleketlik Üniversitetinin okutucularının, hizmetkerlerinin, studentlerin etikalık kodeksini işlep çıkkanımızda. Bul degen bağ konfliktik situatsiyalarda keverde kafedra başçılar, dekanlar har türlü neselerde aytkan. Oşonda bizdin üniversitette bul bekil hukuktuk manida bolat da. Bu kaşır özara mamlelerinde konfliktik kırdaldı çeçüde uşul jerde kanday alıp jürüş gerek, kanday mamlede olsun, kanday kiyiniş gerek. Türdü bardığın biz koldan gelişince жазганбыз. Oşon üçün mına etikany sakta al. Bilim bu yerde jönül abstraktu жазып koyun. Bu yerde konkrettu жазan. Silerge da tarqatıp berебиz. Emi mındayda geçeyle жақында maga şu üniversitetten biri kelip sura berip atat, ağay.
мен сабақ өтіп атсам, біздің кафедра басшысы келіп, үн шықпастан ашып кіріп, сабағыма келіп отырды. Мен эмне кылышым керек эле? Ушул этикага жагабы да жакпа. Мында көрүнүш мектепте толуп атат. Кирсең артында же директор завучу отуруп алат, же бекинин көрүнбөй отуруп алат күндө. Булда мана жазылган, өзү высшая школа дегенде дагы атайын мугалимдин сабагына кирерде мурун мектеп администрациясы аны сөзсүз түрдө кабардар кылыш керек. Мен сиздин сабагыңызга киришим керек. 10-15 мүнөт калганда. Же болсо өзү негизи мугалим сураш керек. Эмнеге киресиз деп. Себеби жыл башында атайын мына кабинеттерде илинип турат ачык сабактардын графиги. Ошондо гана официалдуу кирсе болот. Калган күндөрү кирен десе, укугуңар бар, эмнеге киресиз? Мындай себептен десе, жазылган атайын. Мугалим гана уруксат берсе кирет деп. Силерден көз каранды. Киргизбей койсоңор болот. Мен айттым, мына высшая школада турат жана башкаларда мугалимдин уруксаты менен гана жетекчи сабакка кирет. Эгерде сурабаса, сиздер акыңыздар бар, кечиресиз, мен бүгүн сизди сабагыңар. Бирок кайсы убакта кирет? Экстренный случайларда кат жазылып сабак начар андай дегенде ошондо дагы келип кандай себеп болсо 5 мүнөт 10 мүнөт калганда айтып туруп анан кирсе болот да. Ошон бир этикалык бизде жөн эле дүкүлдөтүп кирип эле айтып мындай этиканы бузуу өтө көп да. Мисалы ата-энелер сабагын катышкын келип калды. Эмне кылыш керек? Ошондо жазылат атайын. Жетекчиликке кабар берип, ошол жетекчилик уруксат берсе гана сырттагы башка адамдар сабакка катышат. Эми көптөгөн немелер кийимдер боюнча мүмкүн ойлойм, ушунун баардыгын сиздер кеңири окуп аласыздар деп ойлойм. Окуучуларды мамлекеттик билим берүү стандарттын талаптарынан төмөн болбогон деңгээлде билим берүү программаларын камсыз кылууга. Мындайда, урматтуу студенттер, эртең практикага чыгабыз. Укмуш сабак өтөсүңөр. Көз жашты төгүйдүңөр. Анан акырында келип эле мамлекеттик мына талаптан төмөн болуп калды сабагыңыз. Ошондо силер кантип доказать этесиңер? Эмне о төмөн деген эмне? Ар бир сабакка даярданганда мугалим бул программанын негизинде даярланыш керек. Биз китеп менен гана даярланып атабыз. Программада мисалы мына бул деп Аточ же болсо Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы Жамиля повести деп турса, же болсо дифференциялык ошол жерде программада көрсөтүлөт. Окуучу мынаны билиш керек деп. Силердин милдетиңер ошо программанын ичиндеги материалдарды толук айтып беришиңер, камсыз кылышыңар деген. Келген неме да программаны карап отуруп туруп силерге претензия коет. Мынаны айтпай кеттиң го, программада турган. Демек сиз төмөн деңгээлде ошон үчүн сабакка даярданганда жөн эле кирип кетпестен, жөн эле китеп менен окуучуларга кирип кетпестен программаны алып туруп ошону негизинде даярдап. Эгерде программаны жакшы билсеңер, айтасыңар, неге төмөн болуп калды? Мына программада мыналар көрсөтүлгөн, мен ушулардын бардыгын айтып бердим деп, ошолордон чыгандан кийин окуп жаткандардын өз алдынчалуулугун, окууга чыгармачыл мамиле жасоосун өнүктүрүүгө, жүрүм турумда жогорку деп акылат ченемдерди калыптандырууга. Өз алдынчалуулугун калыптандырышыбыз керек. Эмне өз алдынча болуп жок. Бул жерде көз караш боюнча болуп атат. Студент же болсо окуучу бул өз алдынча окуп, өзүнүн көз карашын айтып, өзүнүн позициясын айтып, ошону коргоп калууга үйрөтүшүбүз керек экен. Өз алдынча. Мисалы билесиңер, «Дождем до понедельника» деген китепте кинодо «Что такое счастье» деген жаздырат да. Бардык ар нерсени жазат. Мен де коммунизм үчүн андай кылам, түкүндөп. А бир бала ойлонуп отуруп. Счастье, когда тебя понимают.
Kaçan gana seni düşünse bu bakıt деп esептеймін. Anan keyin bunu tekşergende ejeke tekşerip otur. 2 koyup koyat. 2 koyganda klas жетекчisi kelip aytат. Oy, bul özünün oyunu aytıp atpayбы? Özünün göz karaşı. Anыңar kiteptegilerdi aytıp atat. Munungar bunday bolup atatsa, "Joq, bul düşünbeyt eken." Keyin anan keyin biz görse baldardı uşul özünün oyunu emes, oşol boyunça ayttırın. Misal obraz. Kitapta obraz. Jamila'nın obrazı bul oң kahraman. Şun jamandap körgüle çıkan. Jamila андай эле tükünde. Sebebi bu yerde jakşınakay kılıp koydu. Sen tolke kitapta kanday bolsa oylanasın. Başka oy jugurtuga mümkünçülük berбей geldik biz. Biri oylanış mümkün. Ne olup kaldı? Ana ne olup kaldı? Oşonçun azırkı mezgilde özünün göz karaşının emek, özünün oyunu aytууга azır mümkünçülük tüzülüp durup, okuçuga erkinlik berip atabız da, oşonu öz aldınçalуулuk degen öz aldınça kalan emas, öz aldınça da okup özün göz. Okuga çıgarmachılmamız. Mına bul jerde köp bul dagı öte mындай talaş tartıştуу jer. Mına okuçular, silerde men pedagogika sabagıma çıgarmachıl mamile kılbasaňar, men günölүү ekemin. John Locke aytıp atpa, jaman mugalim bol, jaman okuçu bolboyt, jalaňyz. Oşo Locke'ni azır uşunu жазıp koyup aytıp atat, sen emne üçin ballarың okup ayt, sen günölүүsüň dep bizdin yazdı. Bu sosyogenetikalik mene gelgenbiz. Men bir materialda Finlerden okumuş nemesin Чудо финского образования dep gelgen eken. Olda bağdalı yok, sen oku. Kıskasınday. No mizan boyunca biz çıkarmachıl mamnun. Andan keyin öz aldında payım örkünde ötüge jana kvalifikatsiyaсын keminde 5 yılda bir jolu jogotturuň. Bul mildettүүsüňөр. Baldarga karata emosiýalыk, psihikalik dene boy zombulun koldonuğa jol berбөөгө. Bul Kırgız Respublikasının bilim berүү mizamındağı silerde mına negizgi mildetiňer uşul. Emi bilim berүүдөн başka da mugallimnin status yönde mizamının 5-nji nemesinde dagı görsetip ketken tereňirek bul mugallimine. Ba birinci azır mildetin mana 15-nji stadiýada bakılı birincisi okşoş, mana onda özünün pedagogik ustadlığını zörkünde namısın kadır var murmatda okuçuların düşünüş. Siler men ata nemege girgizip koygan materialda berilet. Uşul silerdi mildetlerin bunu jakşına okup algıla emi aşıkça mildetleri bolat. Her bir ustapka жазıp koyat. Maga gerde suro bolup atpay. Uşul bilim berүү mizamı menen nemede mildetler turat. Özgörüp turabı degen surolar geldi. Bu mizam boyunca uşul. Birok mekteptin ustavı degen bar. Oşol jerde ustapkadagı mildetlerdi koşunça koşup koygan, hukuk berilgen. Özünün mekteptin spesifikasının özgöçölüne jaraşa kebirde formalarda koşup alat, kanda giyingen, kanda işlerdi atkarat, tükünde misali kebir mekteplerde yazılgan özünün kabinetin tazalap keteden ata-eneler karşı üçün bizim balдар işteyt dep bul ustaptarga жазılıp neme koyat. Mına oromolçan kızdardı girgizbe etpayı buna. Bizim praktika varganda bizim bayağı hicaptı giyingen kızdardı hiç albaydı. Mına direktorga baram, algılay mı? Yok, geçiresiz bizden ustapta şunday mildet yazılıp kalgan. Svetlik formada gelsin dep. Al justisiyeden ötkön, anı mildeti mektepke al mildetli türde atkarşı gerek. Bu da öte spornu, oşon için mektep ustavına kebir mildetlerdi, hukuktardı özgörtүүgө mümkünçülük berilgen. Tak, emi mildetlerin özdeştirgönden keyin tak en kızıktı hukukka geldik. Emi hukukuňardy bilgili. Kanday hukukuňar var?
Mına pedagogtuk içti uyuşturuunun usuldары менен түрлөрүн эркин тандап алууга. Мына эң негизи ушуну сизди көрсөт. Муну унутпагыла, тегелер унутпагыла. Бул эмне үчүн? Сабакты укмуш өтүп атсаң дагы мынабул жерде мына методду колдонушуң керек эле. Sen mınavında tuğra mes kılıp koydun, münerde güldün, münerde ırdadın. Oşonda çınığı kesip köy muğalim bilim beri mizamına tayanıp edet. Men savaktı bayanda ayttık, mamleketlik programmadan tömen emes dengelde sabak ötömün. Bирок аны кандай методдор менен, кандай ыкмалар менен кара жүрөт. Бул менин жеке ишим деп үйрөнгүлөгүн. Силердин жеке ишиңер. Атайын жазылған мектеп жетекчилик немелер мынандай методдор менен өт деп буйрук берүүгө тыюу салынат деп жазылган. Мен азыр мына педагогиканы ыр менен баштадым, кесипти. Бирөө айтышы мүмкүн. Эмнеге мындай ырды айтасың? Мен айтам, бул менин ишим. Бул менин мыйзамда көрсөтүлгөн укугум деп. Кебірді мұна қарағылайым, арқылда мысалы, тарих сабағынан ұлы Ватан мекендік соғыш. Кино қойып башташыңар мүмкін. Ұлы Ватан мекендік. Же болбаса баяғы ененің монологын айтып, Саманчын жолда шығармада толған айдын ыйлады. Же болбаса башқа, же болбаса айылдағы ең ардақты ошо ветеран Абдурахман абабыз болса, аны алып келіп тұр, ошоны соғыш жөнді айттырып тұр сағыт. Бұл жеке сілердің шығармачылығыңардан көз қаранды. Қандай формада, қандай методдор менен өтсең, ошол уақытта этика вообще неме бойынша отырған комиссиядағы жана башқа анализ бергенде билип алгылагын. Анализ бергенде, урматтуу студенттер, эртең аз мындай дегилегин. Рекомендательный кылып, эгерде сиз мынабул метод менен мээриме жеке мынабул метод менен колдонсоңуз мүмкүн жакшы болор эле деген немеди айтып жүргүлөгүн ана. Мынаны эмне колдонбойсуң? Мынаны мындай болуш керек. Андайга бизге укук берилген эмес. Это всего лишь рекомендательный характер деп коет. А вдруг өзүңүн ар кимдин өзүнүн методу бар. Мисалы биологдор келип туруп, же болбосо физик келип туруп, жамгыр төктү эч басылбай, биз келаттык көл шал болуп, жамгырлардан көз ачырбай, алды жактан шамал согуп деп туруп, шамал жамгырды айтып туруп, ырды коюп туруп, мүмкүн ба калыкыптын ырын коюп турган балдар көрдүңөрбү? Мына жамгыр, шамал жөнүндө бүгүн сөз болду. Поэзияда ушундай болсо, биз бүгүн илимий түрдө шамал деген эмне, жамгыр деген эмне деп улап кетсеңер, бул силердин жеке чыгармачылыгыңар. Бирөө бир нерсе десе, мына мыйзамды да билим берүү эмес, немеде да жазылган укунда. Эркин тандап аламын, кечиресиз деп утулуп кеткиле. Дальше. Педагогтук алдыңкы тажрыйбаны ишке жайылтууга. Азыр түрдүү немелер бар. Эгерде өзүңөр карап туруп, өзүңөргө жаккан болсо, ошону колдонуп, жайылтканга актыңар, кээ бир болбойт дегенсе, мына мыйзамда бар. Андан кийин өз абыройун жана кесиптик баркын коргоого. Бизди бая айттым го, келип эле биз да эле мугалим болгонбуз, окчу. Эшикти ачып келип эле тарс келип директорго вакырып өкүрүп кече субботникке чыкпадың, андай бир айдатам, кетирем деп, бул уже оскорбление деп койду. Чылдым. Эмне кылышың керек? Мына болду, факт болду. Коргоого акыңар бар. Өзү кечирим сура дейсиңер. Болбосо профсоюз бар, болбосо өзүңөрдүн коргоп калгыла, мыйзам боюнча кордолгон. Андан кийин кесиптик иш үчүн тиешелүү шарттарды талап кылууга. Мен мисалы азыр сабакты өткөнү келдим. Мага шартты ушул администрация түзүп бериш керек, же деканат. Мына деканат ошол жерде отурат, медальсиз бар болуп, мынандай жакшынака аудиторун кылып, мына доскаларды таптаза кылып бардын коюп мага бериш керек. Биринчи ал шарт түзүп бериш керек.
Анам менен бая менин милдетимди талап кылыш керек. Эми мугалимдин статусу жөнүндө дагы укуктар эми силерге тиешелүү. Мына программалар форма усулдан эркин тандоо алып баары айттык. Эми жаңы автордук программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын иштеп чыгууга дейт. Эгерде программа жакпаса, силер өзүңөрчө ошол гостанда мамлекеттин негизинде өзүңөр ошо альтернативдүү программа иштеп чыгып ушундай окутам дегенге акыңар бар. Бул мына мыйзамда турат. Мурункусунда автордук мектептерди деген бар эле. Бизде мына Каракулжа районунда Сейдилканов атындагы автордук мектеп бар да. Кыргызстан боюнча жалгыз бир мектеп ал, автордук деп аталат. Ушул атайын биз бардым, ушу киши менен сүйлөштүм. Оор кыйынчылыгын айтты. Эми бул программаны өзү түзүп ушул киши. Мурун берки жалпы программаларга окшош эмес. Ошону далилдеп жүрүп министрликтен бекитип туруп, мына бир 10 жылдан ашык болуп калды. Ошол мектепти ачып, неменин ортосунда ошо Каракулжанын борборунда мектеп иштеп атат да. Бул кээ бир сааттарды предмет алмаштырып, темаларды киргизип бир көбүрөөк элдик педагогика кытап, кыскасы айтканда, мындай автордук программаларды түзүп, ошонун автордук китептерди, куралдарын иштеп чыгып, ошол боюнча сабак өтүп атышат да. Сейдилкановдон жалгыз. Биз бардык, атайын кызыгып барсак, окуучулар менен сүйлөштүм да. Эми аларды мугалимдер кандайсыңар десек, мектебибизди аябай жакшы көрөбүз дейт. Ушул базар күнү да мектепке келгибиз келет. Мугалимдерибиз жакшы андай мындай. Мен айттым, не эле айтайлап айтып атабы. Эки үчүн көрсө бул мектепте мындай коркуу сезим жок экен. Чыныгы школа, дом радость дегендей кылып тур бул киши. Бул жерде 2 деген коюлбайт экен. Ошо Сейдилканов агайыбыз айтат. Келгендин өзү 3 дейт. Сухамовскийдин сөзүнө келди, ал уже 3түк билет дейт. Анан кийин менин негизи балдарга болгон мамилем башка дейт. Бирин да урушпай, бардыгын башкача түзгөн экен. Балдар чындап мектепке коркуу сези, 2 дагы болбосо мугалимдерди башка мамиле аураны түзгөн экен. Базар күнү да окуубуз келе берет деген анан көрүп бир күн болуп жүрүп анан бир өзгөчө экен да. Мүмкүн каракалжалыктар болсо билсеңер керек, окуганыңар бардыр, барып көрсөңөр бул былтыр аябай ушу эмгек сиңирген мугалим болду эле, аябай сүйүндүм, куттуктадым. Ошо мектептерди ачууга дагы укук берилген. Мына новаторлукта педагогика мына түзгөн жана сыйланууга кыргызыбыздан берилген. Кыскасын айтканда, бул силердин мына укугуңар. Эми ана категориясын, квалификация укуктарын тегеле мына эми урматтуу болочок мугалимдер, атайын мыйзамда 14-чү беренесинде силердин ишиңерге чектөөлөр кирилген. Мына ушуну жакшы билип алгылагын. Эмнеге укугуңар жок. Мына мектепте дини атеисттик үгүт иштерин жүргүзүүгө, динди ашыкча мактаганга дагы, жамандаганга дагы бизге тыюу салынат. Мына дини атеисттик деген ошо динге каршы. Биз атеист болгонбуз убагында илимий атеизм деген окуп, Кудай жок да ура деп бакырып. Эми ошол иштерин жүргүзүүгө тыюу сал. Ар ким өзүнүн көз карашы менен ишендирүүгө, ушу ишенимге ээ болсун деп койду. Бирок мектепте неме бар? Илимий көз карашты калдырган. Эгерде илимий көз караштан калдырып, ошо боюнча кетсин, атеист ким болсо, диний көз карашта болсо, ошондо бул кыскасы буга биз сен ишенбе, андай деп неметкенге акыбыз жок. Ташы мектепте саясий топторду, партияларды уюштурууга, мына эми биздин турмушубузда дайыма шайлоолор болуп турат, ар кандай күндөй болот. Партиялар келип, ошондо урматтуу
Менің студенттерім, мына мектепте саяси топты түзгенге ақыбыз жоқ, мыйзамда көрсөтүлгөн, партияларды уюштурууга. Мына университеттен сырткары мейли түзө берсин. Шовинисттик, улутчулдук, милитаристтик идеологиялар жайынтыгы мектепке барып, ашыкча улутчулдук, милитаристтикке басып алуучулук, ушугачан идеологияны жүргүзүүгө жол берилбейт. Анан адашып кетип айтып анан андан окуучуларды иш таштоо кыймылына жана саясий акцияларга тартууга. Кайсы жылы жолго чыгып алып туруп, мектебибиздин ачарда окуучуларды дагы кошуп алып акцияга чыккан бир мектептин директорун иштен алган эсимде. Иш таштоого, саясий акцияларга чыгууга вообще тыюу салынат. Муну силер өзүңөр чыксаңар мүмкүндүр, бирок окуучуларды тартууга бизде укук жок. Андан окуучуларга зордук, зомбулук кылууга тыюу салынат. Мына интернеттен кандай көрүп атабыз, эжекеси бакырып өкүрүп урушуп, андай күндөй иштен алынып атат. Урматтуу, бизде укук жок, даже жаман сөз айткан, аны аскерби сен андайсың деп. Эми бизде ашыкча авторитаризм да. Авторитардык немеде жашап, азыр сурасаң айтып атат, мурун бизди тепкилегенди деле окуганбыз жаш. Ал мурун. Азыр кол көтөрүп, жаман сөз айтсаң, интернетке чыгарып өзүң аябай уят бул. Ошон үчүн мыйзамдарда жазылган зордук, зомбулук кылууга, аны эмоционалдык жакта мына биз даже атын фамилиясын өзгөртүп айтканга, шылдыңдоого эч кандай уруксат берилбейт. Бизде бар эле бурда жакшы эле окутабыз силерди. Практикага чыкканда же бир бала кийин иштеп калганда эле башкача болуп каласың. Мына көп катышып атабыз мектепке, барсаң бакырып өкүрүп, не десе силер бизди гумандуулук тарбиялап коюсуңар, көрсө балдарды урмай сайын болбойт экен деген жок, андай болбойт. Биз силерди мына мыйзам. Андан мына мындан сырткары ар бир мектеп өзүнүн уставында, мына силерге баягы суроого мыйзамда турат. Милдеттерине кошумча жоболорду кошууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул неме? Эми биз жөнүндө укугубуз эмгек кодексинде дагы көрсөтүлгөн. Эмгек кодексинин 307 статья, силер муну билип алгыла, кийин башыңарга көп нерсе келет. Ошондо мына эсте. Мына педагогикалык иш жүргүзүүгө Кыргыз Республикасынын өкмөтү бекиткен тиешелүү типтүү берилген тарптан билим берүү цензи бар адамга гана уруксат берилет. Билим берүү цензи, билим берүүгө акысы бар, квалификациясы барларга деп да жазган. Квалификацияны жокталып койсо дагы азыр ушул силер өзүңөр билип, негизинен биз милдеттер жана укуктар менен үстүрт тааныштык. Азыр да кеңири айтып, мына этикалык кодекстерди карасак болот эле. Калганын өз алдынча окууда окуйсуңар, бул өтө татаал. Ошон үчүн урматтуу студенттер, ушул укууңарды, милдетиңерди жакшы өздөштүрүп тың жана алдыңкы мугалим болосуңар деген ишеничтемин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.